Урматтуу президент мырза, сизге Ұлыбритания жана Түндүк Ирландиянын Бириккен Корольдугунун Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николас Боулер мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу Боулер мырза, Кыргызстанга кош келдиңиз. Сизде ишеним грамоталарыңызды тапшырууңуз менен жана ушу биздин Кыргызстанда жаңы элчилик кызматыңызды башташыңыз менен куттуктайм. Сиз Кыргызстан менен мурдатан эле таанышсыз. Биз билебиз, мурда сиз Кыргызстанда иштеп кеткенсиз, жакшы ийгиликтүү иштегенсиз деп билебиз. Улуу Британия менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө биз өзгөчө маани беребиз. Өткөн жылы биздин өлкөлөрүбүз дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгиледи. Боулер мырза, Улуу Британия Кыргыз Республикасынын Европадагы маанилүү экономикалык жана инвестициялык өнөктөшү болуп саналат. Соңку жылдары Улуу Британия Кыргызстандын Европадагы эң ири өнөктөштөрүнүн бири болгон. Биз Кыргызстандын Улуу Британияга продукциясын экспорттоодо ВСП плюс преференцияларын колдонууну улантуунун мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле Кыргызстандын ушул жылдан баштап Улуу Британиянын өнүгүп келе жаткан өлкөлөр менен соода жүгүртүүсүнүн жаңы схемасына кошконуңуздарга биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу элчи мырза, биздин өлкөлөр энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү жана жашыл экономика, климаттын өзгөрүүсү, туризм, санариптик жана креативдүү экономика жаатында кызматташууну активдештирүү үчүн бизде жетиштүү бир топ мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ушуга байланыштуу Британ тарап менен өз ара кызыкчылык туудурган тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга чакырат элек. Эң биринчиден чоң рахмат убактыңызды бөлүп мени тосуп атканыңыздарга. Мен абдан кубанычтамын ушул грамоталарды сизге тапшырууга жана Кыргызстандагы өзүмдүн элчи катары жумушумду баштаганыма. Кыргызстан менен биздин өлкөбүздүн арасындагы кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарууга биз дагы маанилүү деп эсептейбиз. Сиз дагы чын сөздү айттыңыз. Биз ушул бекемдөөгө жана биздин кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарууга дагы биздин ниетибиз бар. Биз дагы Британия менен Кыргызстандын арасындагы кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарууга өткөн айда Докерти министрибиз да келип кеткен. Ал иш сапарынын учурунда абдан кубанычта болду. Сиздер менен да жолукканга, сиздин өкмөтүңөр менен ушул жердеги меймандостукту жылуу кабыл алууну дагы айтып кетти. Өткөн айда дагы Докерти мырза сиздин тышкы иштер министриңиздерге дагы өзүнүн чакыруусун берди эле. Ошол расмий сапары боюнча биз дагы азыр даярдоолорду жүргүзүп атабыз.